Залкар Оморов бир канча кыска метраждуу кинолордун режиссеру. Атап өтсөк, Сүрөт, Сулаймандоо, Күнөөсүз, Арак жана башка. Андан сырткары 2015-жылы Ош облусу боюнча өткөрүлгөн Ош шаарын даңазалоо аттуу кыска метраждуу кинофильмдер фестивалынын жеңүүчүсү. Бул жерде Болот Шамшиевдин бир сөзү бар экен, дүйнөдө тоолор көп, Сулайман тоо бирөө дегенчи. Ошону туу тутуп биз ошол сөздүн маанисин тарттык да, кыска метраж кылып. Кыска метражга эми маани маңызды батырыш аябай кыйын. Ошондуктан ошо бир 12 минутталык кинону бир 15 күн тынымсыз иштеп тарттык да. Ал эми Кыргызстан кыска метраждуу фильмдер өлкөсү эл аралык фестивалынын былтыркы жылкы жеңүүчүсү деп «Таксист» кыска метраждуу тасмасы табылган. Фестивалга катышкан тасмалардын басымдуу бөлүгү адамдарды ынтымакка, жакшылык кылууга үндөгөн чакырыктарды жеткиликтүү чагылдырып бергендиктен чет элдик кино сүйүүчүлөрүн да кайдыгер калтырбаган. Кечээ күнү мен жеткизди эле, акчам жетпей калган. Бүгүн таштап кетейин деп келдим. Кыргызстан кыска метраждуу фильмдер өлкөсү фестивали бул жылы 6-ирет өткөрүлөт. Аталган эл аралык кинофестиваль Айтыш фильм киностудиясы тарабынан негизделген. Кино режиссерлордун берген маалыматына караганда бул долбоор кыска метраждуу тасмалардын актуалдуулугун жайылтууну көздөйт. Ал мага кечээ күнү эле дарегин жазып берген. Быйыл фестивалга катышуу үчүн чет элдик режиссерлордон 200, ал эми жергиликтүүлөрдөн 80 арыз түшкөн. Эл аралык сынакта 15, ал эми улуттук сынакта 10 тасма атсалышмакчы. Саламатсыздарбы? Жакшы болуп калдыңыздарбы? Фестиваль Айтыш коомдук фондусу кинематографисттердин союзунун колдоосу менен өтүп, быйылкы каржы маселесин Маданият, маалымат жана туризм министрлиги көтөрмөй болду. Фестивалдын жыйынтыгы менен мыкты тасма, мыкты режиссер, калыстардын атайын байгеси, көрүүчүлөрдүн сүймөнчүгүнө арзыган байге номинациялар боюнча наамдар ыйгарылып, акчалай сыйлыктар тапшырылат. Ал эми жеңүүчүлөр 15 декабрда жарыяланат. Былтыркы жылы өткөн фестивалда чет элдик 13, улуттук сынакта 16 фильм атсалышкан. Эл аралык сынактан баш байгени казакстандык режиссер Дархан Тулегеновдон Таңкы шоуланын нуру тасмасы алган. Бул фильм мыкты актерлук роль үчүн да кошумча байгеге татыктуу деп табылган. Ал эми улуттук сынакта Кымбат Адылбекованын Таксист фильми мыкты тасма деп табылган. Бул жылы да кыска метраждуу фильмдер өлкөсү кинофестивали 12-15 декабрь күндөрү Бишкек шаарында өткөрүлөт. Айчурок Канбек кызы, Элимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.